Чынында уруш башталды. Доспол Нурулуу тарыхчы, серепчи, Баткен облусунун тургуну Союз мезгили таралгандан тарта бир канча мамлекеттик иштерде иштеген. Ал өзүнүн берген маегинде чек ара маселеси бир гана алмашуу жолу менен чечилерин билдирди. Ошондой эле алмашуу жолу өтө көп убакытты талап кылаарын айтып өттү. Бул маселе боюнча коомдук ишмер Союз мезгилинде бир канча жыйындарга өзү катышканын да баса белгилеп кетти. Мындан сырткары ал кыргыз-тажик чек ара маселеси бир күндө же бир жылда чечилип кала турган маселе эмес экендигин айтты. Чек ара маселеси Кыргызстанда өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Бир эле Баткенде эмес, түштүк регионунда бир топ жерлерде бар. Өзбекстан менен чектешкен жерлерде, анан Тажикстан менен чектешкен жерлерде, ал эмес Казакстан менен чектешкен жерлер азыр толук чечиле элек. Могу объездная дорогада билесиңер, Токмоктогу. Бул маселе мамлекеттин бирден бир негизги милдети. Мамлекеттин чырлуу иши, чечилиши өтө азаптуу. Албетте бул мамлекет жетекчисинин жүргүзгөн саясатына, алып барган ишине жараша гана болот. Бүгүнкү күнү мамлекеттин жетекчилери Акаевтан бери келе жаткан. Бирине бири түртүп коюп, өкмөткө шылтай коюп, өкмөт болсо ошол структура, чек ара маселелер менен иштеген структурага түртүп, ошону менен келе жатат. Чек ара маселеси бир гана Баткенде эмес, Кыргызстандын бир канча чек аралаш аймактарында да тактала элек жерлер бар. Акыркы 5 жылда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында мамилелер оор сыноого түштү. Бир нече ирет ок атышуу менен коштолгон чек ара чатагы катталып, каза тапкандар, жаракат алгандар болду. Тараптар ар бир жаңжал сайын жолугушууларды өткөрүп, чек ара чатагын алдын алуу убадаларын бергени менен чыр чатак токтогон жок. Эгемендүүлүктү жаңынан алганда Акаев белсенип киришкен буга, Аскар Акаевич. Комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияда мен да болгом. Мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошондо чек араны тактоо боюнча бир эле Тажикстан эмес, Кыргызстандагы бүт чек аралар, Кытай боюнча, Кытай проблема 91-жылдын баштарында. Анан Казакстан боюнча, анан Өзбекстан боюнча, Тажикстан боюнча. Ал эми Союзда бузулгандан бери алардын эли 2 эселеп, 3 эселеп өсүп атат. 50-жылдары калктын саны статистикалык маалыматты карап көрсөңөр, Тажикстандын калкы Кыргызстан калкынан аз болгон. Азыр почти 2 барабарга көбөйүп калды. Алар бат көбөйүп атат, бат өсүп жатат. Мына ошондуктан бул проблема өтө татаал. Дагы бир маселе, эки мамлекеттин тынч жашаш үчүн бизге Баткендеги жолубуз дагы, территориябыз да мамлекеттик стратегиялык маанидеги жол, территория. Ошон үчүн жанакы Ворух деп атабыз, жанакы Октябрь деген жери бар Тажикстандын, азыр атын өзгөртүп. Ошол айылдарды, Дарычарку айылдарын Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен ыңгайлуураак жерин алмаштырыш керек. Президент жоопкерчиликти колго алмайын, бул чечилбейт. Эки киши, негизинен 2 киши чечүү керек. Элге кайрылуу керек. Момундай вариант менен токтолдук, могуга макул болгула. Биз мамлекеттин түпкүлүгүн, 100 жылдыгын, 1000 жылдыгын кааласак, ушуга биз барышыбыз керек деп туруп, жанакы алмаштырууга барбаса болбойт. Анткени Кыргызстандын территориясын аралап тажиктер өтөт, тажиктердин территориясын аралап кыргыздар өтөт. Момундай крестти кайчы өткөн жерди жок кылыш үчүн, ал жердин тазалаш үчүн түпкүлүгү алмаштырыш керек.
Эки өлкө жарандарынын ортосундагы ар бир кагылыштан кийин бийлик органдарынын сүйлөшүүсү өтүп, чек араны аныктоону тездетүү макулдашылат. Бирок чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин чечимдери белгисиз бойдон калууда. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырым, анын 450 чакырымдан ашууну такталган.